Атеизм биз мурдагы жолугушууларда айткандай эле философиянын туындуусу. Атеизм эмнеден пайда болду? Бир да философ мына ушул философиялык оор тарыхтагы философиялык кенен мына ушундай түшүндүрмөдө бир дагы философиянын атасы Геродот. Бейли аны эми байыркы десек аны унчукпай эле коелу. Кечеки философтордон Карл Маркс болобу, Ленин болобу, же Энгельс болобу, же Фейербах болобу, же Гегель, же Кант кемиси болгондон катгый назар эч бир философ ислам жөнүндө сүйлөбөптүр. Ислам жөнүндө бир да сөз айтпаптыр. Айтмакчы, Карл Маркс арабча кенен сүйлөгөн окумуштуу болгон экен. Карл Маркс арабча жазган китептери болгон экен. Кээ бир отуруштарда, кээ бир илимий диспуттарда Аль-Фарабиден арабча цитата келтирчү экен. Биз бүгүн орусча келтиребиз го, сүйлөйбүз орусча, келер арабча сүйлөйбүз, аяттарды. Мына ушундай илимий далилдерди алып келгенде философиялык ой калчоолорду Аль-Фарабиден, Аль-Киндиден, Ибн Синадан цитаталарды арабча келтирчү экен. Карл Маркс исламды билбей калган эмес, билген. Эмнеге ислам жөнүндө сүйлөгөн эмес? Эмнеге Энгельс ислам жөнүндө сүйлөгөн эмес? Владимир Ильич Ленин Ульянов мусулман чөйрөсүндө жашаган. Симбирскийде болгонун бою бүт баардыгы мусулмандар. Керек болсо диний гимназияда окуган. Эмне үчүн булар ислам жөнүндө сүйлөгөн эмес? Бул башка маселе. Эми атеизмдин келишине кайтайлы, азыр ушундан улам. Атеизм эмнеден пайда болду десе, атеизм бул мен билгенден, муну изилдеп көрүңүздөр өзүңүздөр дагы. Бул мына ушул Аллах Субхану ва Таала берген диндин негизги касиети ортосунда борборунда таухид деп коет арабча, орусча единобожие, кыргызча бир кудайлык. Жалгыз кудайга сыйынуу принципи турат. То есть бардык нерсенин ээси жана жашоого эреже берүүчүсү дагы сыйынууга татыктуу болгон зат дагы жалгыз жаратуучу, экөө, үчөө, төртөө эмес, жалгыз жаратуучу деп этикад кылып ошого ылайык башыйуу таухид, единобожие, бир кудайлуулук. Мына ушул принцип бузулары менен дин адамдарга иштебей калат экен. Иса алейхисаламдын келиши да ушундан болду. Еврей коому, Мусанын коому Аллах Субхану ва Таалага жалгыз кудайга башка кудайларды шерик кыла баштады. Жана ошондон улам эрежелери пайда боло баштады жашоого. Иса алейхисалам келди да, еврейлер силер туура эмес кылып атасыңар деди. Аллах Таала жалгыз, жана силер жалгыз Аллахка башыйышыңар керек деди. Ал коом эмне кылды Иса алейхисалам менен тарыхтан маалым. Аны өлтүрөбүз деди, Аллах Таала өлтүрө алган жок деп айтат. Мына ошондон Иса алейхисаламдын 3 жылдык миссиясы бул тастыктоочу дин, руханий дин, эч кандай ибадаты жок дин болгондуктан, анын көзөткөндөн кийин анын окуулары саясий долбоорго айланып кетти. Византияда, Константинопольда, Феодосияда, билесиздер, биринчи ааламдык собор, экинчи ааламдык собор 384-жылы биздин заманда ошол Павел деген аксакалдын демилгеси менен 3 илтик кирди. Отец, Сын, Святой Дух. Отец, Сын, Святой Дух. Мына ошону менен Иса алейхисалам тастап келген диндин жытыда калган жок. Ошону менен эмне болду десе, адамдарда бийликке болгон, диндин бийликке болгон долбоору башталды. Чиркөө институттары ачылды. Чиркөө монархия, аристократия сымалы эле бир эзүү куралы эле элди ezген. Өзүнүн территориясы болду. Кээде аристократтар менен кажылдашта, кээде монархтардын этегине кирип, иши кылып, эптеп жан кечирген чиркөө институту бара-бара орто кылымдарда өтө чоң саясий институтка айланды. Ал ошол эле учурда элди караңгылыкта кармап туруу үчүн мына инквизиция дегенди билесиздер, 200дөн ашуун жыл бою 300 миңге жакын адамды өрттөп, кыйнап өлтүргөн. Эмнеге десе, алтын эрийт деп койсо да бул желмогуз деп өрттөгөн. Жер томолок десе да бул желмогуз өрттөгөн, же сөзүнөн кайтарган. Мына ушундай инквизиция анан аябай 2 тарап, 3 тарап болуп алып элдин канын соргон учурда элден ойчулар пайда болду. Бул ойчулар эмнени ойлонду? Эгер Кудай бар болсо, адамдарды ушинтип адилетсиздикке таштап коймок беле, демек Кудай жок. Бир философ айтты, Кудай адамдарды жараткан, бар болгон, бирок ал өлүп калды деди. Ошондой да болгон. Ал өлүп калды. Бирок айтты, Кудай ушундай адамдарды жаратып, аламды жаратып, эрмек кылып көрүп, анан бир күн зеригип туруп таштап койду деди. Бардыгы мына ушул ойчу тафаккурлардын бардыгы эмнеге алып келди десе, адамдардын бара-бара Кудайдан түңүлүүсүнө, адамдарда Кудайга болгон үмүттүн жок болушуна алып келди.
Себеби бийликтен, аристократиядан, монархиядан ezilген ел чиркөөгө качты, чиркөө аларды эки эсе эзет эле. Ezгенде да Кудайдын аты менен эзет эле. Ушундан адамдарда ушундай бүдөмүк ойлор бара атеисттик ушундай акыл калчыларга алып келди да, жана биз айткан Чарльз Дарвин деген мына ушундай тенденциянын продукциясы. Адамдар Кудайдан ушундай түңүлүп бүттү. Христосту, мисалы үчүн мен айтам, айтып атпаймынбы, бир да философ ислам жөнүндө сүйлөбөптүр деп. Алар дин, опиум для народа дегенде, дин ушун адамдардын башын айланта турган, адамдарды эзе турган нерсе дегенде, бүт философтор христиан динин назарга тутуп атат. Мен айтам, бүгүн христиан дини бүгүнкү акыбалын 5 жаштагы балада түшүндүрүп берет бизде. Аны биздин Куран айтып атат, муктайга айткан жок. Кул хуллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Ушуну айтып атат христиандарга. Демек, мына ушундан, ушул процесстен барып айланып келди дагы атеисттик доктрина Чарльз Дарвиндин теориясына негизделип, илимий атеизмге айланды да бара бул долбоор идеологияга айланды, жана анын негизинде мамлекет курулду. Бул мамлекет динге түздөн-түз каршы мамлекет болду. Анткени дин идеологиясы атеисттик идеология менен такыр мындай бир скамейкага отура албайт. Өзгөчө атеисттик идеология динди өзүнчө түшүндүргөндүктөн философиядан өзгөчөлөнүп алып түшүндүрөт. Философия такыр мындай Кудайды жок болсо керек, эгер Кудай болсо көрүнөт эле да деп мындай кичине адамдардын акылын ойнотсо, атеисттик философия, атеисттик илимий далилдөө институту Кудайды мутлак жокко чыгарат. Жок, бар десең сен да өлөсүң. Жок мына ушундай. Ушул бар адамдарда эм Аллах субханаху ва таала адамды ушундай жараткан экен, адам сыйынмайынча тура албайт экен. Ошол илимий атеизмден сабак берген мугалимдерди өздөрү бекин намаз окуучу деп угуп калабыз. Эми бул жерде эң кызык маселе. Эмне үчүн Карл Маркс, эмне үчүн Фридрих Энгельс, Ленин ушундай тафаккур адамдар ислам жөнүндө сүйлөгөн эмес? Эмне үчүн инквизиция пайда болду? Мына ушул жерде эң кызык маселелер бар. Инквизиция элди караңгылыкта кармап турду, анткени эл көзү ачылып сабаты жоюлса, Библия, Курандын жана андагы Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын келишин башарат болуп атканын түшүнүп калат эле. Бүгүн мына Кыргызстандан чыккан биздин сыймыгыбыз Абдрахим Байматов деген брадарыбыз Библиянын өзүнөн 200ге жакын далилди таап чыкты. Библия деген 50ге жакын китеп. Мына ошол китептердин ичинде Куран жөнүндө, мусулмандар жөнүндө, биздин пайгамбарыбыз жөнүндө, анын аты жөнүндө, анын иблеси жөнүндө анык 200ге жакын далилди таап чыкты ошо бүгүнкү күндө. Жана христиан дүйнөсү аны жокко чыгара албай атат, далилди айта албай атат. Ушундай отурат. Абдрахим Байматов айткандай, никогда не ответит до кыямата дейт. Себеби бул акыйкат. Орто кылымдарда мына инквизициянын жүрүшү мына ошондон болгон деп ойлойм, анткени алар корккон. Элдин сабаты өнүксө, алар Библиянын артында Куран бар экенин түшүнбөк. Экинчиси, философияда ушундай бир мамиле бар. Мындай бир көзгө илбөө деген да. Муну мындай игнорирование деп коет. Көзгө илбөө. Көзгө илбөө эки маселеде болот экен. Бири эгерде аны тоготпосо, экинчиси жанынан корксо, көзгө илбейт экен. Исламды тоготпой коюу бул келеси болук. Тилекке каршы келеси болук. Эми коркуу, мен ойлойм, бул ушу философтордо коркуу болгон. Ислам маселесин көтөрүү менен адамдарда христиан дининин, доктринасынын саясий долбоор экенин жүзү ачылмак, жана адамдар бүгүнкү күндө Европа ансыз да исламга өтүп атат. Мына ушундай болуп кетишинен коркушкан деп ойлойм. Ислам дини талашка чыгары менен атеисттик доктрина пачакталмак. Ислам динин талашка чыгарбаш керек. Талашка христиан дини гана чыгыш керек, дайым таяк жеп туруш керек атеисттик доктрина. Мына ушундай долбоор болгон.